Bu yerde bolsa biz elektronik, gosdarstvenniy proyektler kılavuz. Kırgızistan için emez, Central Asia boyunca proyektler kılış için hareket kılavuz. Manas Üniversitede proyektimiz var. Kalgan Coğrafya Kenneş'te bir proyektimiz var. Canlı SMS projektimiz var. SMS projekti olsa bütün firmalara gerek. Gosdarstvenniy de gerek, частный firmalarda da gerek. Bu canlı bir sektör oldu. Bundan burun olmadı. Birinci приоритетimiz булар мамлекеттик организациялар менен иштөө, аларга деген биздин маалымат технологияларыбызды киргизүү, маалымат технологияларды алар көп колдонушат. Бул качан эң жакшы чоң проекттерден болуп Кыргыз улуттук телерадио компаниясы болду. Жана президенттин администрациясы болду. Азыркы кезде деген мамлекеттик организацияларда видеоконференция деген технология бар. Ошолорду киргизип жатышат. Себеп дегенде мамлекеттик организациялардан бир гана Бишкекте эмес, башка региондордо да филиалдар болгондуктан ошолордун командировочный расходдорду кыскартуу максатында аларга видеоконференция түз эфирде чогуу жыйындарды өткөзүү максатында ошондой проекттер жүргүзүп жатышат. Биз аларга өзүбүздүн сунуштарыбызды сунабыз, алар менен бирге иштеп ушундай проекттер жасап жатабыз. Буга чейин азыр Кыргызстанда бул дагы башталып элек мындай технология колдонуп элек SMS деген проект башталат. Бул SMS проекттин эң бир өзгөчөлүгү бул проектте SMS программасын колдонуп өзүңүздөрдүн кардарларыңыз болобу, жумушчуларыңыздар болобу, ошолорго бир убакта жана бир саатта өзгөрдүн компаниянын аты менен SMS жөнөтүп аласыздар. SMS ичинде эмне болушу мүмкүн? Текстин ичинде куттуктоолор болушу мүмкүн. Же эскертүүлөр, бул эгер банк болсо өздөрүнүн клиенттерине ушул убакта кредит төлөшүңүздөр керек деген темада болушу мүмкүн. Же болбосо ушул жаңы жыл жакындап калды. Компаниялардын өздөрүнүн кардарларына SMS жөнөтүп, куттуктоолор жөнөтсө болот. Ошондой эле бул реклама үстүндө. Биздин SMS-тин эң маанилүүсү биз так жана арзан реклама сатабыз да.